Bismillah, alhamdulillah. Allah'tan ısmı menen, Allah'a maktub aytu menen, Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'a salam salavat aytu menen sizler menen salamdaşam. Assalamu aleykum urmattu musulmandar. Mına oşantip 2025 Ramazan ayı dagın ayakta baratat. Biz sizler menen Marwa TV jana Nasihat radiosu arkulu bir kança eret efirge çıkıp olturabız. Anseda dinde mesele köp, ilim alu iğne menen kazgan kuduk, kuduktun susu bolat abdan tunuk. Dal ошондой tunuk bilim alu üçün adamga kerek bolat turuktuluk, adamga kerek bolat sabırdoluk degen. Demek biz beşikten başlap kabırga çeyin, mürzöge çeyin ilim aludan çarçabait ekenbiz. Kança ilim alsak dagın biz bilimsiz boydan kala öğretkenbiz. Sebebi bilim eesi, ilim eesi Allah Taala özü eken. Oşonduktan her bir uçurda, her bir jaş kurakta, her bir mezgilde, her bir jayda adam kandaydır bir meselelerge muhtaç bolat. Oşol jerde Allah Taala'nın kitebi emne deyt jana Peygamberimiz Muhammed aleyhissalam iki dünyanın mırzası hadislerinde emne degen jana özünün sakaba joldoştoruna emne dep kengeş körsetken. Özünün denesinden atkarıp. Mına oşol bizdin dinimiz. Din bol jon gana kumgamды kötörüp, selde çalınıp, tespini kötörüp, meçitke barуу emes. Din bol 24 saatlik жашоо. Adamның толық өмірі. Biz bank sistemасында, soda satықта, коңушулар менен мамиледе, эркек аялдын мамилесинде, медицина тармагында, маданиятта бардык жагынан Аллах Таала буйруган жана пайгамбарыбыз көрсөткөн дин менен жашасак, мына ошондо толук бактылуу болобуз. Kımbat bağlı unası var adamlar var kançaлаган. Бирок анын içinde baratıp baktısız. Kımbat bağlı kenen çoğun kattej üylörü var adamlar var. Бирок анын içinde ayalı balasına, balası göğsü atenesine moyun sunbagan. Ошундай bir mensingen, jana har kim özünün kalosун kılgan baktısızlık. Baktılуулuk bol nerselerde emes. Bizde көрүнүп турган, bizde курчап турган нерселерде эмес. Бактылуулук бул жүрөктүн тынчтыгында, үй бүлөдөгү мүчөлөр бири-бирине ишениминде, үй бүлөдөгү адамдар бири-бирине чын жүрөктөн жакшы көрүүсүндө. Ошондуктан биз илим билимге көбүрөөк акча, энергия, акыл эс, аракет жумшашыбыз керек. Kaçan biz ilim bilimge köyrөөк hareket kılsak, mana ошондо ошол эле карапайым калктын ичинен боз балдар жана улан кыздар билимдүү болуп, акыл эстүү болуп, келечекти көрө билип, өз өлкөсүндө патриот болуп, ошолор айлана чөйрөнү өзүнүн жашоосуна жараша оңдоп алат. Bir misal keltire кетсем, bir Токойдогу арыстанды, жырткыч арыстанды жапайы болот ал. Tabiat ошондой, ал эч качан ит болбойт. Ошол жырткыч арыстанды алып келип, кармап келип, тарбиялайлы, ушуну эми бир эме кылалы, момун сопу кылалы деп, бир чоң бир капаска камаса. Ал капас дагы алтындан болсо, элестетиңиз, алтындан. Эшиктин саптары бриллианттан. Анын ичинде Италиядан чыккан чоң булгарыдан жасалган мебелдерди коюп коюңуз. Суу ичкен жерине ушундай бир баалуу, кымбат баалуу асыл таштан жасалган идиштерди коюңуз. Эң жакшы кийиктердин этин алып келип бериңиз. Кыскасы ошентип аны комфортко бөлүп койсо, арыстанды комфортко бөлүп койсо, анын ичиндеги жашоосу дагы бар жогу кымбат баалуу. 10 жыл жашайбы, 20 жыл жашайбы жана комфорттун ичиндеги жырткыч, акылсыз, жапайы ошол бойдон калат экен да. Качан эшик ачылып чыгып кетсе, ал ошол жердеги кароолчуну, тамак берген кишини, тазалаган кишини жеп салат экен.
Себеби ага комфорттун, акчанын эч кандай кереги жок. Аны адам кылыш үчүн ошол жананча акчанын 1000ден 1 бөлүгүнү, алтындын 1000ден 1 бөлүгүнү бир тарбиячыга, циркте иштеген байкеге берсеңиз, ошол бир мынчалык таяк болот, ошонун учунда ток болот, ошо менен тарбиялап, уруп, соккулап, 1 айда, 2 айда, 1 жылда аны ушундай эме кылып коет, жанагындай тарбияга келтирип коет. Отко секир десең отко секирет, сууга секир десең сууга секире турган кылып, жанагын тарбиялап коет. Демек, аз гана акча менен бир тарбиячы, тажрыйбалуу, көрөгөч адамды ошого жумшай турган болсок, ошол жырткычты дагы эмне кылат экен? Жанагындай моюн сундуруп коет, бир нерсеге үйрөтүп алат. Эми азыркы коомдо дин душмандары бар, жана башка бар, дин бузарлар бар. Ошондой эле шайтан азгырат, адамдын нафсис көнүп калган нерселерге берилет, күнөө жасалат. Ошондой коомдо биз дагы үй салган менен, спорт зал салган менен, жанагындай жолдорду асфальт кылган менен, интернетти арзан кылганы менен, жанагындай бүт ааламдагы жакшы машинкаларды алып келген менен, машиналарды алып келген менен элдин пейили, элдин мындай нукура бир ички дүйнөсү жанагындай табияты оңолуп калбайт экен да. Бул болгон нерсе экен. Ошондуктан элге биз эл агартуу, нукура өзүбүздүн баягы ата бабабыздан келе жаткан салттарыбыз, ата бабабыздан келе жаткан динибиз, ата бабабыздан келе жаткан нарктуулук, барктуулукту сактап, ошого тарбияга маани беришибиз керек экен. Ошондо гана аз гана акча менен, мисалга да мен бир мисал келтире кетейин. Айылдык жаштар эмне кылды? Чогулуп бир кайрымдуулук иш жасайлы деди. Акча чогулту. Айылга бир чоң бир арка жасады. Айылга бир жанагындай остановканы жасады, суу чыгарды, көпүрө жасады, жана башка иштерди кылды. Же болбосо эт таркатты кедей жетим жесирлерге, же көмүр таркатты кышында. Ошондой кайрымдуу иштерди кылуу бизде өтө көп болду жана көбөйүп атат. Бул жакшы нерсе. Эми ошол жетим жесирлерге биз кыйналгандарга көмүр берип, эт берип, нан азык берип, бир күндүктү ал. Мейли 10 күнгө жетсин, мейли бир кышка жетсин жана бергенибиз. Анан түгөйт. Ал кайрадан эле муктаж болуп кала берет. Ошондуктан ошол жаштар, бир айылдык жаштар, ошол каражатыңарды, мисалга бир жылда бир 100 000 сом айылыңарга кайрымдуулук кылып атасыңар го. Ошол кайрымдуулугуңарды бул жолкусунда 2025 жылы 100 000 сомду айлык кылгыла. 20 000 сом, 20 000 сомдон бөлсөңөр 5 айлык болот. Анан бир спортсменди айылдан эле чыккан, жакшы барести, же болбосо жана башка күрөштү үйрөткөн, же болбосо футболду үйрөткөн, ошондой 20 000 сом сага айлык. Бир ай биздин балдарды үйрөт десеңер, ошол спорт залда же жазында сыртта деле бир айда ошол айылда 5-6 баланы чакыргандан кийин алар балдар оюн болуп атып бири-бирин чакырат, 100дөй бала чогулуп, ошол жерде эмне кылат? Бекер, тияктан 20 000 айлык алып атат, бир жума үйрөтсө, бир ай үйрөтсө деле балдарды шык берип коет. Жана жерде дүйнөлүк чемпиондор пайда болот. Дагы 20 000 сомду бир дыйканчылыкты жакшы билген байкеге берсең, ошол кантип өрүктү кантип быташ керек, алманы кантип быташ керек, теги помидорду кантип эгиш керек, ошолорду үйрөтүп салат. Элде дыйканчылыкка болгон кызыгуу пайда боло баштайт. Дагы 20 000 сомду ошол жердин мечитинин имамга, карыга, бир молдокеге берсеңиз, балдарды ассаламу алейкум дегенди үйрөтөт, колго суу куйганды үйрөтөт, улууну көргөндө, кичүүнү көргөндө сыйлай турган кылып коет, сөгүнбө деп айтат, ичпе, чекпе деп айтат. Балдарды адеп, акылак, кулк, мүнөз, момундукка тарбиялап салат. Дагы 20 000 сом бар бизде. Аны дагы бир тигүүчү эжеге берсеңиз, айылдагы кыз келиндерди баарын тигүүчү кылып салат бир айдын ичинде. Же болбосо көөрөк айыргып бериңиздер. Ошентип жанагы айыл өнүгөт. Анан байлар, бизнесмендер, спортсмендер, чоң билимдүү, окумуштуу адамдар чыгат жанагы бир айылданчы. Ошо сиздин 100 000 сом айлыгыңыз ошондой бир тамыр баягындай урук себип коет, жана мотивация берип коет жаштар. Андан кийин эмне болот? Ошол айылдан мындай шыктуу балдар, бай балдар өзүнүн ошол айылдагы жана сиздер жылда бир жолу берип жаткан кайрымдуулугуңуздарды жанагы кедей жетим жесирлерге өздөрү эле кылып коет.
Билинбей кетет жанагыларчы. Ошо кете жетимжесилер ошол шыктуу билимдүү балдардын колунда иштеп, жана ошолорго аралашып, алар деле бай болуп кетет. Мына ошол мисалда эмне кылат экенбиз? Биз теп-тегиз жол салалы, теп узун үйлөрдү салалы, эң укмуштуудай Европада, мейли Токиодой, Японияда өнүгүп кетели. Бирок адамдардын пейили ушул бойдон болсо, ошол өнүккөн шаардын ичинде урлукка бараса, ошол өнүккөн шаарда жолду басып, зынакорчулукка бараткан болсо, сүткорчулукка бараткан болсо, адам өлтүрүү үчүн бараткан болсо, казиного бараткан болсо, бул кандай бир жаман көрүнүш болот. Себеби биз айлана чөйрөнү эле коозой берген менен адамдардын ички пейилине, адамдардын ички дүйнөсүнө азыкты, чыныгы нукура Аллах Тааладан келген руханий азыкты бербей турган болсок, пайдасыз болуп калат. Ошон үчүн билимге мейли кайсы окууну болбосун, майын чыгара окуй турган балдарды тарбиялашыбыз керек. Не мусулмандар космоско учса болбойбу? Мусулмандар жаңы технология, энергетика жагынан, жана башка жактан, дрондор жагынан ошондой нерселерди ойлоп тапса болбойбу? Мусулмандар учак жасаса болбойбу? Мусулмандар эмне үчүн биз бирөөдөн сатып алышыбыз керек? Эмне үчүн бирөөдүн техникасын ээрчип жүрүшүбүз керек? Ошон үчүн биз мусулмандар ар кайсы жагынан биринчи болушубуз керек. Себеби бизде мына Орто Азиядан чыккан чоң аалымдар, химиктер чыккан, физиктер чыккан, астрономиядан чыккан, Өзбекстандан, айрыкча Фергана өрөөнүнөн өтө чоң аалымдар. Дин жагынан дагы, илим билим жагынан дагы өтө чоң аалымдар чыккан. Ошолордун неберелери, ошолордун урпактарыбыз, негизи эле Түркий элдерден көп окумуштуулар чыккан, медиктер чыккан. Ошон үчүн биз бул молдочулук, ислам деп эле мындай жаман көз караш менен эмес. Исламда эң татыктуу илимдүү балдар бизден чыкса эмнеге болбосун? Ошон үчүн илим билимге көбүрөөк басым жасайлы. Рамазан айында бата кылыңыздар, дуа кылыңыздар. Балдарыңыздарга Алла Таала илим билим берсин. Ар дайым жадырап жайнап, ушундай тынчтыкта мына кошуналар менен, башка мамлекеттер менен тынчтыкка келишип, ажолорубуз өтө жакшы иштерди кылып атат. Аллах ыраазы болсун. Рамазан күнүндө кылган иштерин Алла Таала өзү кабыл кылсын. Ошондой эле мына жаштарыбыз азыр кайрымдуулук иштерин кылып дүйнөнү таң калтырып атат. Мен айтар элем да, Кыргызстандын жаштарын ушул чагылгандай жанагы ыкчам чагылгандай бир элдер бизде. Эмне үчүн? Бул диндин мээнети менен, диндин эмгеги, ушул үгүт насаат иштери элдерди ушундай тарбиялап койду. Мобилдүү, оперативдүү ушунчалык бир жаштарыбыз чагылгандай шамдагай бир зырт эткен жерге эл бардыгы бир учурда жардам бергенге өттү. Мына ушул сапат көптөгөн элдерде жок. Алар антип бизге окшоп бир нерсеге, бир чыпалагына ийне кирсе, бүт денеси титиребейт алардыкы. Макул, ооруй берсин чыпалак деп коет. Биздин бүт денебиз титирейт. Бардыгы бирөө үчүн, бирөө бардыгы үчүн деген жаштарыбызда сезим бар. Өзүм ач калсам дагы коногума эң акыркы жылкымды, коюмду союп берейин деген биздин эл. Мына ошол аккан арыктан кайра суу агат деп ата бабабыздын мүнөзү, чыныгы мүнөзү биздин жаштарда кайра жанданып, тирилип атат. Биздин ата бабабыз ошондой болгон да. Көчмөн калп болгон, курч болгон, тоодо жашаган, кандай болбосун, бат-бат кымылдап, чагылгандай ушундай шамдагай болгон. Бири-бирине жардам берүүдө, связда, бири-бири менен ушундай бир кабар алууда ушундай болгон. Итинден таштаган эмес, тайгандан таштаган эмес, ар дайым ата-энесини башына коюп, аял жанын, бала чакасын жанына коюп, анан бүт кошуналары, туугандары менен көчүп, ушундай эл кезип, жер кезип, ушундай ыймандуу адамдар болгон. Ошондуктан биз дагы ошондой жаштардан бололу, жана ошого кубаналы. Ишеничтүү түрдө айталыңыздар. Дүйнөдөгү эң биримдүү, эң ынтымактуу, эң бири-бирине жан күйөр калк биздин калк деп айтыңыздар. Бирөө жарым теңешип көрсүнчү. Ошон үчүн биздин калк ооз ачар берүүдө, жанагындай Баткендеги болгондой кырсыкта бири-бирине жардам берүүдө, жаш балдар ооруп калганда жардам берүүдө, Казакстанга жанагы суу маселесине жардам берүүдө, бул таң каласын. Адамдар ушунчалык берешен болуп. Эмне үчүн? Булар акыретке ишенет. Булар акыретте сууну кайра-кайра көп-көп болуп кайтуусуна ишенет. Ошондуктан бул жаштардын мүнөзү бул өтө сүйүнөрлүк. Ошол эле учурда жаштарга кайрымдуулук менен бирге илим билимге дагы басым жасашыбыз керек. Өтө көп китептерди окушубуз керек. Аллах Таала ыраазы болсун. Эми суроолорго кезек берели. Ассаламу алейкум устаз, мен намаз окуймун. Биринчи зам сүрөгө Кул ху Аллаху ахад,
koşot elem tuurabı. Demi sürelörдүн tartibini bilip alыңыз. Misalga namazdın birinci reketine Kur'an'ın başında kelgen süreni okuysunuz. İkinci reketke keyinki süreni okuysunuz. Misal üçün birinci reketke Kul hu Allahu ahad zam sure okusanız, ikinci reketke Kul a'udhu bi rabbil falaq da okuysunuz. Üçüncü reketke Kul a'udhu bi rabbin nas da okuysunuz. Ошондой 10 сүрөнү жатта Алам тара кайфадан башталат. Алам тара кайфаны биринчи кошосуз, Лейла фи Курайшинде эки кошосуз. Андан кийин гене үчүнчү Райталлади дегенде үчүнчү кошосуз. Ошентип Куранды зам сүрөнү кошкондо тескери коюп алса макрух болуп калат. Мисалга биринчи рекетке Насты кошуп, экинчи рекетке Фалакты кошсо макрух болуп калат. Саламатсызбы, жолдошум экөөбүздүн баш кошконубузга 10 ай болду. 8 ай боюмда бар. Ушул убакка чейин башка кыздар менен сүйлөшкөндү токтотпой жатат. Эмне кылсам болот? Бир нерсе десем эле сага эмне жетпей жатат дейт. Эми орозонун айы болсо, 10 айлык аялыңыздын боюнда болсо, мындай кылбаңыз, уят болот. Алла Таала ошол жарыңызды башыңыз сизге берип, дарөлө балалуу болуп атат экенсиздер орозо айларында өтө жакшы. Ошого тобо деп эркектик милдетиңизди аткарып, аялыңызды азыртадан эле ошол боюнда бар кезинен эле аны кыжалат кылсаңыз, эртең балага таасир этет анын кыжалат болгону. Андай кылбаңыз, өтө бир жакшы нерсе эмес. Уят болот. Аллах Тааланын астында тобо кылыңыз дагы. Ошол баланын эсен аман, 12 мүчөсү сак төрөлүүсүн, жана сизге салих, сиздин артыңыздан бата кыла турган бала болуусун Аллахтан сураныңыз. Кыз болсо, уяттуу кыз болуусун Аллахтан сураңыз дагы. Төрөй турган убакыт болуп каптырма 8 ай дейт, аялыңыздын жанында болуңуз. Айрыкча ушул учурда жетелеп ушу көзүн карап айгайлап аялды алып бештеп алыңыз. Эртең сизге бакырайган сиздин тукумуңузду улай турган бала келатыптыр. Бул күндөрдө андай кылганыңыз башка жака кетип калганыңыз өтө уят. Эркектикке жатпай калат. Мен күйөөм менен ажырашып кеткениме 4 жыл болду. Ортодо бир бала бар. Балама алимент тапшырган элем. 4 жылдан бери акчасы болгондо гана берет. Аллахтын буйругу менен аварияга учураган элем 2 ай мурун. Күйөөмө айттым, мен иштебей үйдөмүн, алимент төлө десем, сен акчаны жакшы көрөсүн дейт күйөөм. Эми бул мыйзам боюнча эмеле укук коргоочуларга кайрылыңыз. Ана негизи эркек киши өзүнүн баласына бакканга милдеттүү. Ошол апасында калабы, өзүндө калабы, кыскасы бойго жеткенге чейин эркек киши милдеттүү. Эми мен бул жерден эфирден эми сиз жолдошуңуз бул эфирди көрбөйбү, ага айтар элем, ошол тапканыңыздан, ошол аялыңыздагы мурдагы аялыңыз, азыр аялыңыз эмес, аялыңызды талак берген болсоңуз, ажырашып кеткен болсоңуз, аны багууга милдеттүү эмессиз, бирок балаңызды багууга милдеттүүсүз. Алиментти төлөп, жакшынакай мыйзамдуу жашаңыз. Ассаламу алейкум устаз, энелердин сөзү бар экен го, сүтүмө тапшырдым деген 2 жолу айткан ак болбойбу дейт. Эми андай сөз жок, негизи мен укпаптырмын, сүтүмө тапшырдым деген. Эми ата-энени сыйлаш керек, ата-эненин сүтүнө актай албайбыз дейбиз го, канчалык көтөрүп ажы калып барсаң деле. Себеби ата-энеге Алла Таала ушундай мээрин берип койгон, ошол мээрин айынан сүт келген. Ата-эне бизди ушинтип атанын кара күчү, эненин ак сүтү менен биз төрөлгөнбүз, чоңойгонбуз. Эми ата-эне ак кылдым десе, балам эмессиң деп таанып жүгөрсө, андан өтөр каргыш жок, андан өтөр жаман нерсе жок. Ошон үчүн ата-энени сыйлаш керек. Ата-энелер дагы болор болбос нерсеге антип сүтүмө ыраазы эмесмин, жана ак кылдым деген сөздөрдү айтпаш керек. Бул өтө оор нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, өзүңөрдүн жандыгыңарды, балдарыңарды эч кимди каргабагыла деген. Бул каргыш тийүүчү бата тилек, баягындай кылынган баталар кабыл болуучу учурга дал келип калса, ошол каргышыңыз, ошол каргыш тиймейинче кайтпайт деген. Ошон үчүн бир төөнү бир киши эме кылып койду эле.
каргап койду эле. Пайгамбарыбыз айтты, бул төөнүн сүтүн эч ким ичпесин деди, эч ким колдонбосун деди. Өмүр бою азат болуп ошол жүрүп өлсүн деди. Этин да эч ким жебесин деди. Аллахтын каргышы тийип кетти ал төөгө деди. Ошон үчүн каргабаш керек. Каргыш өтө жаман нерсе. Өлүгүңдү көрөйүн деп аялдар көбүнчө эметет. Ошол өлүп кал, жатканыңда кепиндеги абалыңды көрөйүн деген сөз да, бул өтө жаман нерсе. Ошон үчүн ай батырым, бай болгур деген жакшы сөздөр менен балдарга кайрылыш керек. Ассаламу алейкум. Эскирген жазуулары, көрүнбөй калган Курандарды, тумарларды улуу суу бар. 1 километр суу баргандан кийин жаман суу кошулат. Ошого таштаса болобу? Болбойбу? Эми эскирген китептерди, анан арабча жазылган нерселерди таштабай эле коюңуз. Аны бир жакшынакай бир коробкага салыңыз да сактап коюңуз. Ал мурас болуп тура берсин, ал сизге эмне жамандык келтирип атат. Же болбосо эгер Куран болсо, окуганга жарай турган болсо, аны бир молдого же мешитке алып барып бериңиз. Ошол жактан килелеп жамап, толук эмес барактарын коюп ошол жактан колдонуп коет. Кыскасы, китепти таптакыр эле жарабай калган болсо, жанагындай тытырылып, күйөө жеп же курт жеп, анда бир таза жерге барып, адам тепселебеген тоонун бооруна бир жерге барып көмүп койсо болот. Аны жөн эле бир жакшынакай эле Куран болсо, анда ал эски баягындай тарыхый Куран болуп калышы мүмкүн. Курманжандатканын Кураны сыяктуу. Ошондой эски Курандарды барактар болсо да сактап коеруңуз. Ал эртең эле тагын 100-200 жылдан кийин ал өтө баалуу кагаз болуп чыгар. Тарых музейге тапшырыңыз дегендей. Эгер мындай жөнөкөй эле китеп болсо, анда ошол жарабай калган болсо, таза жерге адам жандыктар тепселебеген жерге көмүп койсо болот. Ассаламу алейкум. Жолдон акча тапса алып кете берсе болобу? Жолдо акча тапканды лукта деп коет. Анын өкүмүндай негизи тапкандан кийин ошол адам ээсин таап ошого жеткирип бергенге милдеттүү болуп калат. Мисалга бир капчык таап алдыңыз же акча таап алдыңыз, ошону ошол мечиттин жолунда болсо мечитке барып, базардын жолунда болсо базарга барып 3 күнгө чейин жарыя кылыш керек. Калай калк, мен ушундай нерсе таап алдым, ичинде канча акча бар, эмне бар экенини, белгилерини айтса, канча сом экенин аны айтса, так айтса, ичинде дагы кошо эмне бар, документи барбы, ошону айтса ошол адамга берилет деп жар салыш керек. Азыркы күнү эми ошол интернеттен жар салынат. Эми көп акча болсо ал жерде калбайт, бир эле WhatsApp'ка жарыя кылсаңыз бир күндүн ичинде табылат. Бири-бирине таштап коет дегендей. Анан эгерде таптакыр табылбай кала турган болсо, анда ал ошол адам не кылат? Сактап жүрө берет. Качан ошол үмүт үзүлгөнгө чейин, эси чыкпайт го эми дегенге чейин. Эгерде ал өзү муктаж болбосо ошол нерсеге, аны садака кылып жүгөрөт. Ошол ээсинин атына ошого сообу тийсин деп. Садака кылган эртеси күнү ээси чыгып калса, анда төлөп бериш керек болот өзү. Аныкын төлөп берет, тиги садака өзүгө жазылып калат. Таап алган адамдын. А эгерде өзү муктаж болсо, өзү ошончолук муктаж, жанагы зекет алганга, садака фитр алганга, садака алганга муктаж болсо, анда өзү колдонсо деле болот. Бирок күндөрдүн бир күнүндө ээси чыгып төлөп бер десе, анда төлөп беришке туура келет. Ошондой. Же албаш керек, же алса жеткирип бериш керек. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум деп саламдашат мусулмандар, эркектер дагы, аялдар дагы. Орозодо тишти булонбай койсо болобу? Дарын дамы чыгып жатат. Орозо кабыл болобу? Рахмат. Эми ошон үчүн орозодо тишти дарылаганда кээде жанагындай тынбай чукуганда жанагы суу сээп турат го. Шприцке окшогон эмеден катуу суу сепкенде ал жутулуп кетиши мүмкүн. Же жана дарысын койгондо, укол сайганда ошол дамы, витамини жанагындай таасирлери жутулуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн абайлаш керек. Эгерде курук эле ошол эмеге жанагы пломбанын үстүнө пломбаны коюп кое турган болсо, аны жутпаса, кайра түкүрүп турса, ачылбашы мүмкүн. Кыскасы, ооз, мурун, көз, ушул жактардан дары куйганда, эгерде алкын бар го, жутунганда, ошол жерге ошол кайсы дарыны дамы келип, мындай жутунганда дамы келип калса ачылып калат. Эгер дамы келбесе ачылбайт.
Assalamu alaikum damla. Menin joldoşum Rossiyada telefondan talak berdi. Maga kayra jarasham dep atat. Talak boyunça emege barasыздар muftiyatка. Talak boyunça mында эфирде же мечитте жөнөкөй бизге окшогон кичине молдолор жооп бере албайт. Муфтият атайын фатва бөлүмү бар. Ошондой көйгөйлүү маселелер чече турган. Ал жерде сурайт, сизден сурайт, күйөөңүздөн сурайт. Бүт барын талдап анан кийин сиздерге жооп берет. Талак маселеси бул өзгөчө маселелерге кирет. Assalamu alaikum. Orozоңуздар кабыл болсун. Аял киши мойлоосун жип менен алып салса болобу? Же күнөө болобу? Мурут мойлоо деген мурут болот. Эми аял киши мурут чыккан болсо, эгер аны чыгарбай коюунун айласы болсо, эми баягындай күйөөсүнүн калоосу менен кандайдыр бир жолдор менен эметип койсо болот. Тыйып койсо жанагындай. Болбосо өсүп кетсе албетте эми алып койсо болот. Аял киши болуп атса. Assalamu alaikum. Күйөөм мага талак берген. Ал маалда боюмда бар эле. Азыр балам 4 жашка чыкты. Боюмда барда талак түшпөйт деген угуп жашап жүргөм. Эми билсем талак түшөт дейт, кандай кылсам болот? Ооба, боюнда бар болобу? Мас болобу эркек киши, аялы угабы, укпайбы, талак түшө берет. Талак ушундай нерсе, адам жалгыз отуруп, эч ким жок үйдө бардык сырткы ички эшиктерди жаап алып, адамдар укпаса дагы жалгыз отуруп деле аялына арнап талак айтса түшүп кала берет. Ошондуктан бул талак менен тамашалашпаш керек. Ачуу үстүндө айтып алыппын, болбосо керек деп келишет, шылтоосу. Эми талак ачуу үстүндө айтат да, жөн отуруп айта эле. Урушкан учурда айтат да талакты. Ошол көзүмө көрүнбө, жогол, сен менен жашабайм, талагың колуңда, талак бердим деген сөздөр өтө жаман нерсе. Ошон үчүн талакты аялы боюнда бар болсо, жок болсо, соо болсо, мас болсо, жазып айтабы, телефондон айтабы, кандай жол менен айтса дагы ниети талак болсо талак түшүп калат. Башка ниет менен талак айтпайт да адам. Ажырашуу ниетинде эле гана айтат. Assalamu alaikum. Мен 12 жаштамын. Орозо тутсам, орозом кабыл болобу? Албетте орозоңуз кабыл болот. Кыз болсоңуз албетте кабыл болот. Эркек бала болсоңуз да кабыл боло берет. Балагат жасына жеттиңиз. Эми мындан ары буйрса, орозолор кыш жака жылып кете берет. Февраль, январь болуп, декабрь 36 жылда кайра мына ушул күндөрү мартта орозо кармап калабыз. Неге? Себеби бир жылда 365 күн бар да. Ошол 10 күндөн артка жылганда 365 күндү 10 күндөн жылдырып отурсаң 65 жылда биягына келет да, артка жылат. 36 жылда деген, ошон үчүн 36 жылдан кийин эгер орозо кармоо насип болсо дагы март айына келебиз. Ал эми сиз 12 жашта болсоңуз, орозо кармасаңыз эмки жыл мындан дагы салкыныраак болот. 3 жылдан кийин кышта кармап калабыз. 6 жылдан кийин жаңы жылда кармап калабыз. Assalamu alaikum. Мен бала бакчада тарбиячыга жардамчы болуп иштейм. Балдардан ашкан тамакты үйгө алсам болобу? Биз аны помойкага төгөбүз. Жетекчиңизден анан ошол жетеги бухгалтер жанагындай ошол нерсени көзөмөлдөй тургандардан сурап коюңуз. Ошол нерсе исрап болуп атат. Алып кетсем болобу деп коюңуз. Макул дей турган болсо алып кетиңиз. Макул дебей турган болсо анда болбой калат. Помойго төккөн чакта дагы болбой калат. Себеби элдин нерсеси, мамлекеттики, бирөөнүн акысы кыскасы. Шам намаз окуп бүткөндөн кийин дуа, тилектер айтылбайт деген туурабы? Тескерисинче шам намаздан кийин дуа, тилектер көбүрөөк кылыныш керек. Эми дуа, тилек ар кайсы учурда жыл 12 ай дүйнө жүзүнүн ар бир точкасында, ар бир жеринде, ар бир квадрат метринде дуа кабыл боло берет. Ошон үчүн фаду Раббакум, өзүңөрдүн Раббиңерди чакыргыла, ал себептен дуаңарды кабыл кылат дейт. Ошон үчүн дуа кылына берет. Эми шам намаздан кийин баягы Куран окубайт намаздан кийин. Шам намаз өзү кыска, анан шам намаздан кийин зикирлер дагы кээ бир адамдар кыскараак кылат. Негизи шам намаздан кийин 12 рекат абабил деген кечиресиздер, бирнерсе
azır onu unutup atam. Namaz bar. Iki reketten okula turgan 6 jol. Oşo namazды okusanız çoң sowap bolat. Zikir tilavattарды kılasızlar. Ana şam namazdan keyin Oroza ayında albatta zikir tilavat, dua, batalar azırak bolat, sebebi tamaqtanabız. Zagın surolar bolsa çıgarsanız, oşon үчүн урматтуу жамаат, Аллах Таала ушул Рамазан айын бизге насип кылды. Жанагы bir түшүм бышып, жетилип, ошол түшүм ала турган, ошону оруп ала турган, жыйнап ала турган кез келет го. 10 күн, 15 күн, 1 айга чейин. Бардык ишти таштаптыр, ошол түшүмдү жыйноо менен алек болуш керек. Болбосо 1 жылдык бардык аракет, расход, ошол чыгымдар бардыгы күйүп кетет. Ошондой эле Ороза айында мына Кадыр түн келе жатат. Кадыр түндү негизи Ороза айынын ар бир түнүндө издеш керек. Же так түндөрүндө издеш керек. Болбоду дегенде акыркы 10 күндүктө так түндөрдө издеш керек. 21, 23, 25, 27, 29. Ал эми 27-нчи 26-сынан 27-сине өткөн түнү Кадыр түндү башка түндөрдөн көбүрөөк аракет кылып күтөбүз. Кадыр түн тосуу деген бул музыка болбосун, ал жерде чогулуп алып кечке бийлеп, же болбосо ушак айтып, жанагындай гайбат айтып, жалган айтып, ошондой аял эркек биригип алып, андай отуруш топтолуш болбосун. Кадыр түн деген ар бир адам жеке Аллах менен болгон мамилеси. Түндө ойго болсо, жакшы дасторкон үстүндө бала чакасы менен китеп окуп, бата кылып, кайра намаз окуп, балдарга жакшы тарбия айтып, эми бала чакаңызга, туугандарыңызга, ата-эне болсоңуз сөзсүз балдарыңызга ушул Кадыр түндө дуа кылыңыз. Ата-эненин дуасы сөзсүз кабыл болот. Кадыр түндө айрыкча. Ана мечиттерге барып, ошол жамааттар болсо, ошол жерде көрүп эл чогулган болсо, устаздар баян айтса, ошол жака барсаңыз деле болот, барбасаңыз деле болот. Мечитте тосуу деле шарт эмес. Үйдө тосуңуз деле бала чакаңыз менен, туугандарыңыз менен жакшы маанайда, жакшы сөздөрдү сүйлөп, мындайча айтканда ошол такдир 1 жылдык тагдыр чечиле турган, 1 жылдык алдыдагы пландар Аллах тараптан чечиле турган түн. Ошон үчүн Алла Таала ошол 1 жылдык тагдырыбызда жакшы нерселерди жазган, тойлорду буйругун, жакшы күндөрдү буйругун, иманыбызды бекем кылган, ар кандай жаман белек, кырсык, согуштардан сактагын деп Аллахтан тилеңиздер. Билим сураңыздар, адеп, ахлак, кулк, мүнөз сураңыздар балдарыңыздарга. Ассаламу алейкум, кыргыз эли, морозуңар кабыл болсун. Менин суроом, ифтарга адамдарды чакырса кандай сооп алат? Бирок ошол адамдар өз ачарга башка жерден өз ооз ачып алып анан келсе сообу кандай болуп калат? Эми ооз ачарга Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ким бир оозу bir adamın oğuzunu açırsa oşonun soğuğunu alat degen. Bul degen oşol oğuz açardın soğuğu bul. Бирок орозо кармады деген немесе жазылбайт. Мындайча айтканда 30 адамга оозу ачырып койсо, 30 адамдын соогуну алып, мен эми 30 күн орозо кармай койсом болобу деп сурап калаттар. Ошонтип ойлойт кээ бирөөсү, андай эмес. 30 адамды ооз ачтырды деген сооп жазылат. 30 күн орозо кармады деш үчүн өзү орозо кармаш керек болот. Эми башка жактан ооз ачып келди же сиз ооз ачарга чакырсаңыз ал жарым саат кечигип келди, жолдо өзү эле суу ичип ооз ачып алды. Бирок сиздин ниетиңизге жараша Алла Таала ошо соопту бере берет. Сөзсүз эле ал сиздин эмеңизде тоюп жеш шарт эмес. Дасторконуңузда Пайгамбарыбыз айтты, ана сахабалар сурады да, биз андай канча адамга, көп адамга ооз ачар кыла албайбыз. Капчыгыбызга туура келбейт деген суроо болгондо, ким бир ууртам суу менен, бир кашык сүт менен, бир курма менен болсо дагы ооз ачар кылса ошол соопту ала берет деди. Ассаламу алейкум. Кашты бир тергенден кийин кайра терип туруш керек деп укам. Кайра тербей койсо макрух болот деп уккандам, ошо туура жок. Кашты бир жолу терген дагы кайра терген дагы болбойт, шариятка туура келбейт. Кашты тербеш керек. Аллах табигый сулуулукту бергенден кийин кашты анда бир жолу терип туруп анан кийинкисинде албасаң күнөө экен деп алып жүрө берген, бул айла издегендик. Шариятта айла издегендик туура келбейт. Ассаламу алейкум, устаз. Ооз ачып жабуунун дуасы бар. Окуп башкасы угуп отурса дуа кабыл болобу? Дуасын бир окуп.
Түшүнбөй калдыммы? О бирөө окуп башкасы угуп турса, бирөө окуп башкасы угуп турса деле болот, анан кыргызча деле ниет кылса болот. Алла Таала сен үчүн орозо кармадым. Эртең мененден кечке чейин кабыл кыл деп койсо болду. Кечинде дуа кылгандай Алла, мен сен үчүн орозо кармадым. Сен берген ырызык менен оозумду ачтым деп ниет кылып койсоңуз болот. Ниеттер жүрөк менен болот. Ошону эмне иш кылып атканыңызды билип атасыз да. Сиз эртең менен 5-те туруп тамак жеп атасыз, демек орозо карманга ниет үчүн ойгондуңуз. Сиз жай намазга барып, кыбланы карап, мынтип колуңузду мындай кылып эме кылып атасыз, демек сиз намаз окуганга бекем ниеттенип алгансыз. Ниетиңиз билинип турат да. Ошону тил менен эме болсо, арабча болсун, кыргызча болсо тил менен айтып койсоңуз боло берет. Ассаламу алейкум. Аялы бар турум башка кыздар менен телефон аркылуу сүйлөшсө зина болобу? Зина болбойт, бирок күнөө болот. Зина болуу үчүн ол ошол жыныстык мамиледе болгонду зина деп айтат. Ал эми сүйлөшкөндүк бул фасыктык деп коет, мындай күнөө болот. Ошол урматтуу жамаат, ошентип биздин орозо Рамазан айы дагы акырлап баратат. Эми баягы таспихти таравиде окуп атасыздар го, ошондо баягы субханал ханнанил маннан, субханал маликид дайян, ал ма'руфу бил гуфран, вал маусуфу бил ихсан, ал вада, я шахра рамазан, ал фирак, я шахра таравих, التصابيح وختم القرآن. هذا شهر أوله رحمة، أوسطه مغفرة، وآخره عتق من النيران. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار деген тасбихни окуңуздар. Себеби аяктап калганда, орозонун аягында ушинтип коштошуу болот. Ал фирак, кош о Рамазан. Бул айда Алла Таала тасбих айлары, таравих айлары, катмы Кур'ан айлары, бул айдын башы рахмат, ортосу магфират, Алла Тааланын кечирими, акырысы дозоктон кутулуу. Алла Таала, сенден башка Кудай жок, бизди кечир. Алла Таала, биз сенден бейиштүү сурайбыз, бизди дозоктон сакта деген дуаларды көп окуңуздар. Орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Орозоңуз кабыл болсун. Зекетти сиңдине берсе болобу? Ажырашкан бир кыз бар, берсеңиз болот. Сиңдиңизге эми муфтият, казыяттар жолдогон көрсөтмөлөргө берсеңиздер болот. Ошентип жакындарыңызга берсеңиз деле болот. Алла кабыл кылсын. Негизи зекетти биз орозодо бергенде баягы 70 эсе көп сооп болот деп орозого көнүп алганбыз да. Негизи зекет жылына 2 ай кайсы учурда эле берсе болот. Себеби бирөөдүн малы дүнөсү бүгүн нысапка, өлчөмгө жетип, эмки жылы ушул убакытта болсо Рамазанга туура келиптир дейли. Бирөөсү тиги сентябрда мал дүнөсү толгон болсо, аныкы сентябрда келди. Сентябрдан бери төлөнө элек болсо ал күнөөгө батып атат дегендей. Демек, ар кимдин мал дүнөсү нысапка жетүүсү ар кайсы учурда болот да. Толгондон кийин анан 1 жыл тегерениши шарт. 1 жылдан кийин анан зекет бересиз. Ассаламу алейкум. Оозду бекиткенден кийин азанды укканда багымда окуй берсе болобу дейт. Ооба. Оозду бекиткенден кийин мисалга 5:30да ооз бекитилет да. Эми азанчы деген өзүнүн ишин аябай так болсо, азанды чындап мечитке барып күтүп отуруп, ооз жабылышына 30да гана Аллаху акбар деп айтса, өтө жакшы. Адамдар ошол баягы бекапар жеп аткандар же болсо эмелер азанды угата, азан айтылып калды деп дароо токтотот. Анан кээде азанчылар 10 мүнөт, 20 мүнөт, жарым саатка чейин кечигип азан айтат. 5:30да болуп жабылат, 6га барып азан айтат намазга жакын. Андай азан деле кабыл болот, бирок орозодо айрыкча ошого бир аз азанчылар көңүл буруш керек. Ооз жапканда, ооз ачканда мүнөтүнө коюп азан айтса, эл ошого карап ачып, жаап эметет. Ал эми намаздын убактысы ошол азан айткандан кийин кирет. Бир аз бир сиңирип, бияка басып, даракты жаңылап, 10 мүнөт, 20 мүнөт өткөндөн кийин окусаңыз, андан да жакшыраак болот. Эми азандан кийин окусаңыз деле мен багымдатын убакыты кирди болуп эсептелет, бирок бир аз таң атып, жарык кирсе жакшыраак болот. Ассаламу алейкум. Балам бойго жеткен, иштеп жүрөт. Иштеген жеринен экөөбүз үчүн акча чогултуп, муктаж адамга беришиптир.
Fitr sadakaga kirebi. Fitr sadakaga her kim özünün janынан oşol buğdaydan, arpanın, meyizden janagı kurmanın bası menen berilet. Oşol jerde bardygy eме kılgan bolsa, oşo Oroza Fitr dep çoğultkan bolsa, oşo Oroza Fitrge kete berет. Egerde başka niyet menен çoğultkan bolsa, anda Oroza Fitrdi başkadan beriş kerek bolup kalat. Niyetke jaraşa. Alakçam ne üçün çoğulttu? Orozo mezgilinde darat alganda gargara kılbay ele oğuzu çayqap darat alsa bolu. Oğuz açılıp kılbaş üçün. Ova Orozo mezgilinde gusulda dagın daratta dagın gargara kılmaydı. Gargara degen suudu ozuna alıp ağıte oğuzu çayqayt qatamanqa çeyin. Oşo murunga dagın suunu alganda mo jerge çeyin janagı çukur tartkanga ehtiyatlık üçün Orozodan da kılbaş kerek. Sebebi suu ketip kalışı mümkün. Assalamu alaikum übülösü bar bir bayki nikimi alam seni deyt. Yaşırın türünde kanday bulat. Birok men seni menen tübölük yaşay albayım. Übülüm bar. Koy desem turmuşqa çıkanda жооп berem deyt. Kеңешиңиz керек. Эми алдыңызга артыңызга караңыз. Эгер ошончолук эле сизди алам багам кыйратам дей турган болсо, анда мынтип айтыңыз. Nikede iki kişi göğe bolat ko. Nikede iki kişi göğe bolat. Oşol üçüncüsü sizin ayalınız bolsun, birinci ayalınız. Birinci ayalınızdan kelsin, söylöşölü. Anan oşol jerde bolsa makul deňiz. Oşoga çydasa, demek al birinci ayalındagı nikege alıp kel alsa, anan şartlarыңызды toora kılat. Negisi mizan boyunca bizde aga ruhsat jok. Yaşırın jasap жүргөндөр бар. Nike жүрө берет, бирок мыйзамга жана биз мамлекеттик укуктук эмелерден карашыбыз керек. Анан балалуу болгондо сөзсүз ал балаңызга күбөлүк ала албайсыз. Күбөлүктү атасынын атына жазбайт. Закыс жок. Assalamu alaikum, men 5 mal namaz okuymun. Oroza karmayımın. Keçinde taravih okugany bara alбай çarçap kalıp үйдө куптан namazды okup alam. Kanday bolot? Эми Алла Таала кабыл кылсын орозоңузду жана намазыңызды куптан намазды окугандан кийин үйдө эле окуй бериңиз. Тарави намазды мечитке барып жамаат менен окуш шарт эмес, ал жума эмес. Тарави намазды үйдө деле окусаңыз боло берет. Ошончолук чарчап аткан болсоңуз отуруп окусаңыз деле болот. Жана тик турган жерде отурат го. Отуруп алып колуңузду мынтип байлап аласыз. Эгер ага да болбосо анда тарави бул сүннөт. Ал парз эмес, ал важип эмес. Şartыңызга караңыз. Бирок сүннөттү калтырбастан орозо кармасаңыз, намаз окусаңыз, түшүнүктүү адам экенсиз, үйдө окусаңыз деле боло берет. Эркексизби, аялсызбы, бирок үйдө тарави окуганга болот. 4 рекеттен 5 жолу окуйсуз. Куптан намазынан кийин 2 рекет сүннөт окуйсуз, андан кийин тарави окуйсуз, акырында витр важип окуйсуз. Эгерде эркек киши болуп Куранды окуганды билип имамдыкка жарасаңыз, үйдөгүлөргө дагы имамчылык кылсаңыз болот. Балдарга, аялдарга. Сапка турганда биринчи эркек турат, анан жаш балдар турат, эркек балдар, анан аялдар турат. Эң акырында мындай бири-бирине көрүнбөй, арт жакта аялдар турат. Assalamu alaikum, чубак ажы айткан элего чачты краскага боеп намаз окуса боло берет, кабыл болот деп. Ошол чынбы? Чубак ажы айткан болсо, мен чубак ажынын айткан сөзүнө комментарий бере албайм. Эмне үчүн ошо чубак ажынын айтканы менен токтолуп калбайсыз? Же мен боло берет дедим, жок чубак ажыга каршы сүйлөдүмбү? Ал суроону мен калып келиптирсиз. Чубак ажы эмне деген болсо, ошо менен кала бериңиз. Аллах разы болсун. Мечитте куптан намазга азан айтылгандан кийин даватчылар баян айтса болобу? Даватчылар качан эле дават айтса боло берет. Куптан намазга азан айтылгандан кийин деле азанды айтып туруп эле дароо намаз башталбайт негизи. Азан айткандан кийин 10 мүнөт, 20 мүнөт, 15 мүнөт, азыда бир 5 мүнөт не кылыш керек? Убакыт болуш керек. Ошол убакытта дават айтса боло берет. Ага каршылык кылуунун, анан бөйрөктөн шыйрак чыгаруунун кажети жок. Имам деле азанды айтып койгула деп азанды айтып коет, анан намазга чейин 10 мүнөт баян кылып атпайбы? Азанчы даватчылар деле ошондой баян кыла берет. Assalamu alaikum, zekat менен садаканын айырмасы эмнеде? Кимдерге берген жакшы? Zekat менен садаканын айырмасы, садака бул каалаган адам каалаганча бере турган мал мүлк. Аз бересизби, көп бересизби? Ыктыярдуу түрдө. Ал эми зекет болсо бул парз.
Бул сөзсүз аны кылбаган киши күнөөкөр болот, чоң күнөөкөр болот. Аны четке каккан киши капыр болот. Зекет болгон нерсе болбойт, шариятта жок десе капыр болот. Себеби бул 5 парздын, диндин 5 түркүгүнүн бирөөсү. Зекет ошондой парз болот. Анан зекетти мал дүйнөсү баягы эмеге жеткенде өзүнүн өлчөмдөрү бар. 40 кой, мынча уй, мынча төө, мынча алтыны, мынча күмүшү бар болсо, же товарлары ошол өлчөм бар. 85 грамм алтындын баасы бүгүнкү күнү канча сом болот. Ошончо мал мүлк сизде болгондон кийин 1 жылдан кийин анан зекет бересиз. Зекетти 40тан 1 бөлүгүн бересиз. 100 миллион 685 миң 944 сом акчаңыз болсо, ошонун жазасыздан калькуляторго бөлүүнү басасыз. Анан 40ты басасыз, анан немени басасыз, жана барабарды. Ошол чыгат. Же болбосо 2,5%, 2,5%. Мындайча айтканда, бир бадыраңды мындай кессеңиз 2-ге бөлүнөт, мындай кессеңиз 4-кө бөлүнөт. Мындай кылсаңыз 40ка бөлүшүңүз керек. Жана 4тү дагы мындай кессеңиз 40 бөлүк болду го бир бадыраң. Ошон 1 бөлүгүнү зекетке бересиз, калган 39 бөлүгүнү өзүңүз жей бересиз. Ассаламу алейкум жолдошум, экөөбүз ажырашкыбыз келген эмес. Мен балдар үчүн ажыраштык, бирок мен балдарды неберелерди сагындым, бир бололу деп дуа кылам, ошол туурабы? Эми ажыраштык дегениңизде кеп жатат, эгер 3 талак берип кадимкидей шариятта таптакыр бири-бириңиздерге арам болуп кайра жараша албай турган болсоңуз, небереңиз сагынасызбы, балаңыз сагынасызбы, жолдошуңуз сагынасызбы, жарашканга болбой калат. Ал эми жөн эле жеңил желпи урушуп бар кет, көзүм астынан ары бол, мурдуңа суу жүгүрүп кайра келерсиң деп сиз жиберген болсо, же сиз баягы кыйналганыңда, идиштериң жуулбай калганда, тамагың бышылбай калганда, мени чакырасың деп жөн эле кетип калган болсоңуз, адамдык таарынычча, анда барып жашай бересиз. Ажыраштык деген сөзүңүздүн ичинде маани жатат. Кантип ажыраштыңыз? Шариятка кайра нике кыйса боло турган болуп ажыраштыңызбы, же таптакыр болбой турган болуп ажыраштыңызбы? Ошондо кеп. Ассаламу алейкум, намаз окубайт, орозо тутат, кандай болот? Намаз окубайт, орозо тутат болсо, демек ал орозо деген парзын аткарып атат, намаз деген парзын аткарбай атат. Аллах Таала 5 нерсени буйруган болсо, ал иман келтирген болсо, биринчисин аткарган болот, анан орозо тут дегенде орозону кармап атат. Бирок намаз окубаса, намаз өзүнчө сурак болот, орозо өзүнчө сурак болот да. Ошон үчүн орозо бир жылда бир келе турган нерсе, намаз өмүр бою үйдө, сапарда, кайсы жерде болсо окуй турган нерсе. Намазга негизи убакыт тапкан адам бул таң аткандын рахатын көрөт, чымчыктар сайраганын рахатын көрөт, көгүм кирип аткандын рахатын билет. Намаз окубаган адам күн чыгып атабы, күн батып атабы, күн чокуга келдиби, аны эч качан мындай саресеп салбайт, ага суктанбайт, аны билбейт. Намаз окуган адам убакытка аябай так болот. Убакытка так болот. Себеби дайым саатты карап жүрөт. Намазга канча мүнөт калды, азан канча калды, куптанга чейин канча деп иштерин дагы өтө жакшы пландаштырат. Аны үчүн эле эмес, намазды Аллахтын буйругу катары окуш керек. Шайтан билимдүү эле текебир болуп, ошол адам атаны көздөй, ошол кыбла кылып баарыңар сежде кылгыла дегенде, шайтан ошол жерде текебир болду. Намаз окубай койду. Ошондуктан ол адашты жана адаштыруучу болду. Орозо 29 күн экен, айттын эртеси дагы бир күн tutsa болобу? Жок, орозо 29 күн болсо, сиз 29 күн гана тутасыз. Болду. Айттын эртеси күнү 6 күндүк жана нафил орозону кармасаңыз болот. Ошо менен 1 жылдык сооп аласыз. Шариятта негизи Куранда, хадисте, фикхте бардык жерде мындай текст келет да, мындай орозону буйругу мындай келет. Рамазан айында орозо кармагыла дейт. Эгер силер Рамазан айы тапсаңар, орозо кармагыла деп келет. 30 күн орозо кармагыла деп эч кайсы жерде келбейт. Демек Рамазан айында кармагыла дегенден кийин, эгер Рамазан айы 30 күнгө созула турган болсо, 30 күн кармалат, 29 күнгө созула турган болсо, 29 күн кармалат. Мына ошондой маселе. Сөзсүз 29 же сөзсүз 30 эмес. Себеби ай кээде 30дан кайтат, кээде 29дан кайтат. Пайгамбарыбыздан көбүнчө кармаганда 29 күндүк орозолорду кармаган. Анан баягы 1 жылдык сооп бериле турган 6 күндүк нафил орозо боюнча
Ал ошол 6 күндүк нафил орозого эле 1 жылдык сооп берилип калбайт. Ал мындай маселе. Алла Таала айтат, бир сооп кылсаңар 10 эсе көп сооп берем дейт. Демек биз 1 ай орозо кармаганда аны 10 эсе сооп берсе канча болот? 10 айга созулат. Демек Рамазан айы өзү 10 айдык сооп алабыз. Ар жакта канча күн калды? 2 ай калып атат. 1 жыл толук болуш үчүн. 2 айда канча күн бар? 60 күн бар. Эң бул жакта биз орозодон кийин дагы 6 күн орозо кармап кое турган болсок, аны 10 эсе көбөйткөндө 60 күн болуп калат дагы. Демек Рамазан айы 10 айга жүрөт, дагы 2 айга 60 күнгө 6 күндүк орозо кармап коебуз, 1 жылдык сооп алабыз. Ассаламу алейкум. Турмушка чыкканда телефондон эдинисе алган элем. Бирок бирөө сындырып салган эле. Карыз болбойбу мага? Азыр номерди билбейм дейт. Эми турмушка чыкканда телефондон эдинисе алган элем. Бирөө сындырып салган эле. Карыз болуп калбайбы? Эми эдинисени акчага алган болосуз, акчаңызга алган болсоңуз, анда карыз болбойсуз. Ассаламу алейкум. Ошол эле суроо. Мен жакшы түшүнбөдүм ошол суроого. Ассаламу алейкум. Эже-сиңдилер акыретте жолугушпайт деп уктум. Ошол чындыкпы? Куранда барбы? Жок, андай маселе жок шариатта. Эже-сиңдилер, ата-энелер, жети атаңыз, жети урпагыңыз, пайгамбарлар, бешке киргендин баары жолугат. Бешке киргендин баары бирге болот, бири-бирин коноктойт, сагынат. Бешке кирген аялдын баары 18 жашта болот, эркектин баары 33 жашта болот. Сиздин тайнеңиз, апаңыз, кызыңыз, небереңиз, чөйрөңүз баарыңыздар курбулардай болуп эле жыргап куунап жүрө бересиздер 18 жаш болуп. Ассаламу алейкум. Суроом төмөндөгүчө. Жашым 85-те. Намаз окуп жатканда адашып кетип атам. Намазым кабыл болобу? Эми адашпай окуганга аракет кылыңыз. Жанагы атайын жай намаздар чыкты. Кайсыл учурда эмнени окуй турган? Ошол сизге айтып турат. Ат-тахиятты кантип окуш керек? Аллаху акбар деп тургандан кийин сежделер менен айтыш керек. Анан намазды мындай 85-те болсоңуз, эми жашыраак кызыңызга, небереңизге, келиниңизге айтыңыз, намаз окугандарга. Шашпай окуңуз. Ушул мындай машыгыңыз да, мындай жатканда намазга тургандай болуп, жай намазга туруңуз дагы. Азыр карап тур, мен ушул жерде алхамдуну окуймун, андан кийин Фатиханы, Зам сүрөнү окуймун, рүкүнү мындай кылам, сеждени мындай кылам деп мындай каталарыңызды, адашып кеткен жерлериңизди текшертип алыңыз. Бир-эки жолу ошентип эмессеңиз, мындай кылыңыз деп бир жер ката жерлериңизди, кемчиликтериңизди түздөп койсо, анан туура окуп каласыз. Анан кийин көп адаша турган болсоңуз, ошол адашкан жерлериңизди атайын бирөөгө текшертип алыңыз. Ушул жерде кандай болот деп. Эми адашып кетти дегенде сүрөдөн бир жерден адашып кетишиңиз мүмкүн, же бир рекет окудум, же 2 рекет окудум деп адашышыңыз мүмкүн, же шам окуп атам, куптаны окуп атам деп адашышыңыз мүмкүн. Ошолорго бир тестиер, бир жашыраак адамды дайындап алыңыз, ушу намазыңызды көзөмөл кылып тууралап турсун. Жолдошум 12 жылдан бери менен бирге жашабайт. Кабар албайт. Тиричилигиме карлашпайт. Ошондо нике бузулган болобу? Жок, бузулбайт нике, 12 жыл эмес, андан көп болсо деле. Нике качан талак берсе, андан кийин этек күтөт, 3 жолу, 4 жолу, өзүнүн мөөнөтү бар, мөөнөт бүтсө анан нике бузулат. Эми анда эркекти тууган досу бар, ата-энеси бар, ошолорго айтып, намысына тийип, кармап келип, ошол сиз менен жолуктуруп, же жаша, же жашаба. Же бак, же талагын бер, бул башка менен жашайт деп ошентип эметиш керек. Негизи ажырашпаган жакшы. Ошол аялдар деле тилин тыйып, ошол жолдошун сыйлап, аны ага мотивация берип, сен жакшысың, сен күчтүүсүң, сен балдардын атасысың деп. Эми баягы үн бир колдон чыкпайт. Эки кол качан мындай тигенде үн чыгат дегендей, эки тараптан кетип калат кээде. Эркек деле байкуш бир нерсеге таанып жүргөндөр. Кыскасы, бул 12 жылдан бери антип алыста жүргөн. Ал деле күнөөгө батат, сиз деле күнөөгө батасыз. Себеби шайтан ысык жан дегендей. Ошон үчүн андай кылбаңыздар. Бир айласын таап, жарашып жашаңыздар. Рамазанда сиздердин үй бүлөңүздөр үчүн бата кылабыз. Ассаламу алейкум. Мен алтынымды ломбардка коюп иштетип жүрөм. Бирок кайда алтынды чыгарып
аламын. Ошондой кылса болобу зарылчылыкта. Жок болбойт. Ламартка алтын койсоңуз сизге процент акча берет, процент арам. Андан көрө ошол алтыныңызды bir adal жумуш табыңыз тагын. Алтыныңызды сатып туруп, адал жумуш баштаңыз. Президентибиз баягы 100 000 сомдон берген адамдар мисалы машинка алды, кой алды, bir нерсе тикти, парник кылды, кыскасы ошолорду азыр кабар алып турат көзөмөлдө. Ошолор бизнес жакшынакай эле жүрүшүп кетти да. 2 машинка алсаңыз болот, bir алтыныңызды сатып, bir машинка алсаңыз болот. Кыскасы адал жолго бизнеске салыңыз. Bir набайканага салыңыз, вулканизация ачыңыз, кичинерээк бизнес. Эмне болсо дагы bir адал жолго акчаңызды салыңыз. Ал эми тиги ломбардка коюп койсоңуз, сизге акча берет. Себеби процент биз ойлойбуз да bir проблемам жабылып калат депчи. Bir проблема жабылган менен 10 проблеманын эшиги ачылат. Ал процентке акча алган адамдын өмүрүндө береке болбойт. Себеби ошол 20-сында төрөсө ошол бат эле келип кала берет да. Ошол күндү күтпөйсүң да, келбейс экен деп, ошентип 20-сы келе берет, сиз акча төлөшүңүз керек болот, анан тигинен сурайсыз, мындан сурайсыз, же бизнес кылып аткан болсоңуз аны чыгара албайсыз, кыскасы ошентип адам өзүн өзү жемелеп жок болот. Ошон үчүн арам. Убакыттын берекеси качат. Адамдар акча менен бири-бирин кул кылып алат. Кадимкидей эле кул да. Ошон үчүн процентке акча албаңыз. Не кылыңыз, ошол bir ашки сатып болсо дагы ошо алтыныңызды адал жол менен иштетиңиз. Ассаламу алейкум. Каза болгон адамдын карызын мойнуна алып, бирок төлөбөсө кандай болот? Каза болгон адам карызын мойнуна алса, төлөш керек болот, бирок ар ким эле анын мойнуна ала албайт. Каза болгон адамдын малы мүлкү 4 бөлүккө бөлүнөт. Биринчи, ал өзүнү көмүш үчүн, мисалы үчүн 100 000 болсо, 20 000 сомго көмүлө турган болсо, ошол көмүлүүсүнө жумшалат. Көмүлүүсүнө дегенде ошол көмүлгөн кеткен расходторго. Андан кийин 80 000 калдыбы, ошонун биринчи карыздарын төлөнөт. Кимде карызы бар төлөнөт. Андан кийин калганы осуяттарга бөлүнөт. Жакшы иш кылып койгула деген болсо. Андан кийин калганына мураскорлорго бөлүнөт. Ал эми эчтекеси жок, бирок карызга батып каза болгон болсо, аны ошол мураскорлору гана атабыздын кимде канча карыз болсо алса бересиз болсо, биз эсептешебиз деп мойнуна алат. Андан кийин ошол бир карызды мойнуна алган киши өзү төлөөгө милдеттүү эмес. Канча бир тууган, атасы бар, балдары бар, ошол мураскорлор. Мындайча айтканда, ошол каза болгон киши 100 000 сом калтырса, ким канча сом алат эле? Мисалга, бирөө 10 000 сом, бирөө 20 000 сом, бирөө 50 000 сом алмакта. Эми тескерисинче 100 000 сом каза болуп калыптыр. Ошо канчадан долия бар болгондо тие турган долияны карызы да ошону төлөп берет. Түшүнүктүүбү? Ошол 100 000 сом карыз болсо, бир эле адам мураскорлорунан бирөө эле мойнуга албайт аны. Мындай деп айтат: урматтуу жамаат, атабыз каза болду. Адам баласы карыз менен бирөөбүздүн мамиле менен жашайбыз. Баарыбыздын карызыбыз бар, аласабыз бар, бересебиз бар. Эми атабыздын карызы бар болсо, бирөөлөрдө ошону бизге берсин. Биз мураскорлору ошол шариаттын өкүмүндөй кылып бөлүшүп алабыз десин. Эгерде атабыз кимгедир бере турган болсо, анда биз мураскорлор атабыздын өзүнүн мал мүлкүдөн чыгарып беребиз, эгер ал жетишпесе өзүбүз жаныбыздан чыгарып беребиз деп көптүк түрдө айтып, ошентип мойнуна алып, ошентип аны төлөп берет. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Менин күйөөм ичет, жүрөт, кыздар менен мени кемситет. Көп жолу кечирдим. Күчүм калбады. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Мен ошол эле суроо экен. Эми Алла Таала ошол күйөөңүзгө инсап берсин, тофик берсин. Ошол ланаты болгон шайтандын азгырыгы болгон арактан алыс кылсын. Эми дуа кылабыз. Башка сиздин көрбөгөндөн кийин, билбегенден кийин, тааныбагандан кийин биз мындай чечим айта албайбыз. Албетте жергиликтүү жамаат бар. Ар бир аймакта мечит бар. Ошо мечиттеги дааватка чыккан таксырлар бар, имам бар, молдо бар, таксырлар. Ошолорго айтыңыз. Ошону жумушун айтыңыз, кайсы жерлерде жүрөт, ошону айтыңыз, чөйрөсүн айтыңыз. Ошого барып зыярат кылып, таанышып, дин жолуга үгүттөсүн. Дин жолуга үгүт насаат ишиден бөлөк эч бир нерсе адамды тарбия кыла албайт. Больницага барсаң бир жерини үкөл кылышы мүмкүн.
башка жака алып барсаң камалып чыгышы мүмкүн, бирок ошол абалда жанынан да бузулуп чыгышы мүмкүн. Бирок дин жолу, Аллахтын жолу гана, даават гана адамдарды пейилини, ички дүйнөсүнү толук түрдө өзгөртөт. Орозомун эртеги Москвага учам, ооз ачуу кандай болот? Эми жол асан оңой боло турган болсо, самолетто да албетте учам деп атпайсызбы? Жолдо баратканда ошол Москвага аймагына кирген болсо, Москванын убактысы менен, Казакстан үстүндө болсо, Казакстандын убактысы менен оозуңузду ачып жаба бересиз. Жолдо баратканда ооз ачар, же ооз жапкан учур болсо, ошол өлкөнүн убактысы менен не кыла бересиз, ачып жаба бересиз. Мындайча айтканда, учардан алдың аэропорттон карап алыңыз, Казакстандын убактысы календары кандай, Россиянын календары кандай. Ошо Москва тараптык. Анан кийин сапарда негизи кармабай койсо деле болот, уруксат. Бирок кийин сөзсүз казасын кармап бериш керек болот. Бирок эми 16 күн, 17 күн кармадык, үргөнүп калгансыз, сапарда деле самолетто чаңкыбайсыз, төбө менен сапар кылып аткан жоксуз. Мен кеңеш берет элем, кармаган бойдон эле кете бериңиз. Же жолду кармаш керек болсо кармай бериңиз. Зекет мал жок болсо, бирок үйдө участкасы болсо, мөмө жемиштер менен аларга да берилеби? Үйдүн проценти кандай болот? Рахмат. Зекет мындай өзүгө жумшалып аткан, кызмат кылып аткан нерселерге берилбейт. Мисалы үчүн машина минип жүрөсүз, ага берилбейт. Үйдөгү буюмдар, үйүңүз, багыңыз, ошол эле китептер болобу, үйдө канча жашоо тиричиликтик буюмдар бар, алардын эч кимден берилбейт. Зекет акчага берилет. Алтын, күмүш тагынчактарга берилет, сейфтеги акчаңызга акчага берилет. Кыргыз алтындан алтынды сактап койгон болсоңуз 1 килограмм ага берилет. Канча болсо дагы алтындар эсептелет. Бары мына мисалы үчүн додойдогу товарыңыз, магазиндеги товарыңыз, алтыныңыз, капчыгыңыздагы акчаңыз бириктиргенде бардыгы эгер 85 грамм алтындын баасынан өтсө болду, сиз эми зекет берүүгө милдеттүүсүз. Эми бардыгынын акчасыны бирге эсептейсиз. Товардыкын дагы сом менен эсептейсиз, эми доллар менен эсептесеңиз да, сом менен эсептейсиз дагы. Анан ошону 40ка бөлүп туруп, аны алып мечитке эмес, же зекетти айтып атам айрыкча. Өзүңүз тааныган, айылыңыздагы, тууганыңыз, көчөңүздөгү бир өтө муктаж адам бар да. Ошондой адамга сиз ошону чындап жүрөгүңүз ошолдан муктаж деп каниеттенсеңиз, ошого берип коесуз. Болду, аны бирөөгө айтпайсыз, милдет кылбайсыз. Алла Таала кабыл кыл, мал жүнүмө береке бер деңиз. Ошо мал мүлкүңүзгө иншалла эмки жылы андан көп береке болот. Жанагы кургакчылык, жаанчылдык, мөндүр, пожар, баягы карышкырлардын кол салуусу, жут, ошонун баары ошо зекетти кемчиликтен, зекет бербегендиктен болот. Ошон үчүн Аллахтын азабы, ким зекет берсе, анын малы дүйнөсү дагы адал, коргойт дагы Алла Таала. Аллах Таалага, Алла үчүн зекет берип, рахат алууну үйрөнүш керек. Үйдө алтын болсо, ошол алтынга зекет бериш керек болсо, канча граммдан ашса зекет берген туура болот. Эми муфтияттын сайтына муфтият кежи деп кирсеңиздер, быйылкы орозо фитр, садака фитр, зекеттин нисаптары жазылып турат. Ошол жерде канча грамм алтын, быйыл канча сом болуп атат, сомго чакканда канча сом болот. Мен ошону карабай калып турмун, ошол жерде бар. Эми издеген адам табат дегендей, өзүңүздөр изденип табыңыздар эмеден, сайттан. Ассаламу алейкум. Кышта кошелегимди машинкадан урдатып жиберип, жолдон жол кире кылып кеткен үчүн 20 сом бир адамдан алып кайра берем деп номерин алып, номерин жоготуп алды. Карыз болуп жазылып калам. Эми ал адам деле мындай 20 сомду сизге берип атканда карыз сөзсүз бергенде бербесе керек, эми жардам катары деле берет. Эгерде неме болсо, баягы номери болгондо кайтарып берсеңиз жакшы болот эле. Эми жоготуп алып сиз эмне кыласыз, айла жок да. Ошонун атынан садака кылып бериңиз. 20 сомду бир муктаж адамга берип коюңуз. Акыретте сураса, ошол садаканын соогун бересиз. Себеби акыретте сом жүрбөйт да, сооп жүрөт эсепке. Ошон үчүн ошол адам атынан садака кылып коюңуз. Кокустан көрүп калып, сен менен 20 сом алгансың бер деп калса, анда беришиңизге туура келет. Жана берген садакаңыз соо өзүңүзгө кайтат.
Assalamu alaikum. Men gemedelis alam. Oruza tuta albayım. Tuta albagan günlerde kanday kılam? Rahmat. Allah Taala sizge şifa bersin, negizden jеңil kılsın, asan kılsın. Ardayım den soğukta bolunuz. Allah Taala keçiret. Orularga daim töşöktө жаткандарга же ошондой баягындай оруlarga орозо неме keçirimдүү. Орозо не баягы уруксат кармай койгонго. Эми өмүрүнүн аягына чейин ден соолукта болуп кетип, казасын кылга турган болсо, казасын кармап берет. Эгер болбой турган болсо, анда фидия деп коет. Ошол акчалай түрдө төлөнөт. Ошол бир орозо питирдин акчасы бир күнгө жүрөт. 30 күндүк, бир күндүк садака фитирди 30а көбөйтүп ошону берип коесуз. Аны угуп алып, атайлап кармабай, анан акча менен орозоңдон кутулам дегенге болбойт. Ошондой сизге окшогон оорукчандар үчүн ошондой Аллахтын жеңилдиги бар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.